Бишкектин айрым көчөлөрүндөгү газ түтүктөрүн оңдоо иштери 2 этап менен жүргүзүлөт. 20-июндан 4-июлга чейин жалпы 78 газ кудуктарында жана ага туташкан түтүктөрдө Бишкек газ филиалы жабдыктарды оңдоп кышкы маалга даярдайт. Оңдоо иштери 25-26 июнь, 2-3 июль дем алыш күндөрү да уланат. Экинчи этап 4-июлдан 20 июлга чейин уланып, анда айрым өчүрүлгөн аймактарга жаратылыш газын берип, кайра текшерүү иштери уланат. Бишкек шаарында жүргүзүлүп жаткан көгүлт рот коорларын оңдоо иштери 20 июлга чейин уланат. Анда Ордо калаанын Осмонкул, Лев Толстой, Бейшеналиева көчөсүндө, Аларча суусун бойлой жайгашкан үйлөрдө, Малышева, Баялинов көчөсүндөгү Чоң Чүй каналынын жээгиндеги турак жайларда, ошондой эле Журнальная көчөлөрүндө жана Жибек жолу проспектиндеги Чарчы аянтка жайгашкан аймакта толугу менен оңдоо иштери жүрүп, газ берилбейт. Жеке үйлөрдөн сырткары бул аймактарда бир нече ири мекеме ишканаларда жайгашкан. Көгүлт рот менен камсыздоо иштери оңдолуп бүткөн көчөлөрдө кезеги менен бериле баштайт. Газпром Кыргызстан компаниясы убактылуу түзүлгөн ыңгайсыздыктарга тургундарды түшүнүү менен мамиле кылып, алдыдагы күз-кыш маалына жарандарды коопсуз газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо аракетин көрүп жаткандыгын билдирди. Азыркы аткарылып жаткан жумуш Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча токтомунун негизинде дагы аткарылып жатат. Газ жок убакта ар бир үйдөгү газга колдонулуучу каражаттарды, газ плиталарды, крандарды жаап коюусун өтүнөбүз жана суранабыз. Себеби дегенде бул биз кайра газды берип баштаганда биз үчүн ыңгайсыздык жаратат биринчиден. Экинчиден бул коопсуздук үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Сиздерден суранып кетебиз шаардыктардан. Жаратылыш газын өчүргөндө технологиялык операция жасалат. Мындай нерсени шаардын ичинде жасоого болбойт. Калктын керектөө мөөнөтүн так кесе айтуу кыйын болгондуктан айрымдардын газы айтылган убакыттан эрте өчүрүлдү. Бирок шаар тургундары газдын ордуна альтернативдүү электр энергия булагын колдонуп жаткандыгын айтышты. Ремонт болуп атса эмне кылмак элек? Макулдап эле электричество менен эме кылабыз да. Потерпеть надо, купить плитку, готовить на плитке. Микроволновка. Эми ремонт болсо ремонт болгону жакшы да. Кышында эмес, азыр болуп атканы жакшы эле болсо керек. Жакшы эле кабыл алат го деп ойлойм. Буга чейин Борбордо көгүлт ротту мынчалык узак мөөнөткө өчүрүү болгон эмес. Көп түтүктөр өткөн кылымдын 70-жылдары орнотулгандыктан эскилиги жетип бүттү. Массалык оңдоо иштерин компания 2020-жылга пландаган. Бирок пандемиядан улам газды үзгүлтүккө учуратпоону туура көрүп, оңдоо иштери быйылкыга жылдырылган. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.